Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биз бүгүн алдыдагы парламенттик шайлоо, ага карата бийликтин даярдыгы жана элдин тандоосу туурасында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бул багытта студиябызга элдик көзөмөл кыймылдын мүчөсү, Айыл чарба министринин коомдук кеңешчиси Бакай Кашкарбаев мырзаны жана ошондой эле филология илимдеринин доктору профессор Венера Акматова айымды чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Бизге убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бир күндөн кийин үгүт иши башталат. Албетте бул шайлоо мындай аралаш система менен өтөт да, Бакай мырза. Анан ошонун ичинде партия менен барат жана ошондой эле бир мандаттуу округтан шайланышат. Негизи 90 депутат келсе, анын 54-ü партиялык система менен, ал эми калган 36-сы бир мандаттуу округтан келишет. Элде тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду деп атат. Буга чейин мынакей биз партиялык система менен шайлоо өткөргөндө, ал партияга кириш үчүн, алдыңкы орунга барыш үчүн акча, эми бул ачык эле айттым. Чындыкта акча керек болчу, же болбосо өтө жакшы бир күчтүү таанышың болуш керек, чынбы? Өкүл ата, өкүл эне ким? Кыйбаган кишилер болуш керек. Ошондой керек болчу. Бийлик башындагылар. Азыр эми мына элде үмүт пайда болду. Кандай болбосун ошол бир округтан биз өзүбүздүн кызыбызды, өзүбүздүн уулубузду тандап алабыз деп атабыз да. Бирок мындай тандоого келгенде биз уруу-урууда болобуз. Анан ушу жердин кулун эле дейбиз. Анан ушу сыяктуу дагы биздин бала деген оору бар. Менталитетибиз ушундай. Мактанган жагыбыз көп бирокчу. Айтыңыздарчы, мынакей бийлик президент Садыр Жапаров өткөн ишембидеги маалыматтын жыйынында айтты. Эски алдамчы шайлоо системасын жойдук. Шайлоодо алтын мандат, биринчи ондук деген түшүнүк болбойт. Бийликчилмин деген партияга добуш бербегиле. Бийлик ошол таза шайлоонун негизи дайыма айтып келет да. Мында дагы айтып атат. Эгерде административдик ресурс колдонулса, анда ошол жетекчилер жазага тартылат деп атат. Иштен эле алынбайт деп. Мынакей башталды. Айтыңыздарчы, мына ушундай бийликтин аракети кур калбаш үчүн жана ошондой эле бир эле бийлик эле ушул таза өткөрөбүз деген менен биз мындай да эл көппүз, шайлоочулар көппүз. Биз дагы көзөмөл кылышыбыз керекпи? Кандай кылышыбыз керек, Венера айым? Шайлоочулар дагы аракет көрүшүбүз керекпи таза өткөрүүдө? Негизи биздин Кыргызстанда ошол бардык мындай саясий кризистен агылып чыккан экономикалык, социалдык кризистин бардыгы барып келип бүт төңкөрүш 30 жылдык биздин тарыхыбыз ушул шайлоонун адилетсиз, акыйкатсыз өткөндүгү менен байланыштуу. Түздөн-түз ошондон келип чыкты бардык көйгөйлөр. Мына азыр бизде элдин колунда бир тарыхый учур болуп турат да. Мына биз 20 жылдан бери люстрация деп кыйкырып атабыз, туурабы? Бийликке, жалаң партияга, же парламенткеби, жалаң коррупционерлер, элдин тиги кызыкчылыгын ойлогон, жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, мамлекеттин кызыкчылыгын саткан адамдардын бардыгы толуп алды деп. Бирок ошону биз ким толтуруп атты, чынбы? Анан люстрация кылалы деп аттык. Мына эми элдин колунда тарыхый бир чоң бир мүмкүнчүлүк келип турат да. Эл азыр бирден иргеп, ким татыктуу болсо, ким билимдүү болсо, ким ошол мамлекеттүүлүк деген түшүнүккө ээ болсо, ким элдин бир кызыкчылыгын көздөйм деген болсо, ошол адамды, ошол жигитин, ошол кызын тандап алганга азыр бир тарыхый мүмкүнчүлүк келип турат. Эл азыр ошол тарыхый мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашы керек. Баягы мурдагыдай эле ким акча берет деп күткөн болбойт. Азыр баягындай эле акимдер менен губернатор чуркап жүрчү эмес беле, айыл өкмөттөрү мына өзүбүз эле күбө болгонбуз да былтыркы шайлоого катышканда. Мына ошолордун баары токтошу керек. Мына ушул учурда президенттин шайлоо баштала электеги ачык жана журналисттер менен болгон пресс-конференциясындагы ачык сөзү бул ошол админ ресурстун колдонушу, каражаттарды салып жиберүүгө бир кандай бир мыйзамдык чаралар көрүлөт деген ачык айтып коюусу бул аябагандай жакшы болду. Бул жалпы элде ушул шайлоо жогорку кеңешке болгон акыйкат таза өтөт деген бир үмүттү пайда кылды. Бакай мырза, мынакей бир мандаттуудан 100дөн ашык талапкер чыгып атат, ал эми партиядан 1000ден ашык да. Негизи шайлоодо үгүт иши бир күндөн кийин башталат. Ана мындай да үгүт ишинде өткөндө ушул жердеги бир коногубуз айтат, эшик каккылап келе берип, шайлоочу эмес, иттер дагы үргөндөн тажап качып калышат дейт да. Бул шайлоо негизи ар тарап жагынан негизи мындай мүмкүнчүлүк болуп атат да. Үгүт жагы өтө күчтүү болот, чынбы?
Анан атаандаштык өтө күчтүү болот. Венера айым айтты. Негизи биз дайыма айтабыз. Биз татыктууну тандашыбыз керек дейт. Парламентке келген мыйзам менен биздин тагдырыбыз чечилет. Ошон үчүн туура тандоону жүргүзүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен биринчиден сизге чакырганыңызга рахмат. Урматтуу мекендештер, бул эжекебиз айткандай, биз ушундай кризистен чыгыш үчүн, саясий экономикалык кризистен чыгыш үчүн азыр эң жакшы шарт түзүлдү. Садыр Нуркожоевич өзү дагы көп шайлоолорго катышкан, билет да кандай кылышты, баарын эметип туруп, ушул жанагындай шайлоо мыйзамдары бүт өзгөрүлүп, эмнеге алып келди? Себеби кыргыз элине мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү да азырчы тазаланганга. Кече жогорку кеңеште айткан сөзүндө мен админ ресурсту мен токтотоюн деп жоопкерчиликти алды Садыр Нуркожоевич. Силер депутаттар мына көбүңөр баратасыңар, акча тараткан жаган силер токтоткула деп атат. Эми биз өзүбүздүн тагдырыбызга кайдегери болбошубуз керек. Балта чаппашыбыз керек, бир туугандар. Мына 2 миллион элибиз тентип жүрөт. Кыргызстандын ичинде канча деген жарандар, микрокредитный компания, башка банктардын туткунунда жатабыз. Канча деген жарандарыбыз СИЗОдо, ЭВСте укуктары бузулуп жатат. Эми биз дагы эмнени көрүшүбүз керек, урматтуу мекендештер? 3 жолу революцияны көрдүк. Канча деген жарандарыбыз жабыркады. Эми биз кайдегер болбойлук. Садыр Нуркожоевич айтпадыбы? 3,5 миллион эме бар, шайлоочу бар. 3,5 миллион шайлоочу бар. Күч структуралар эмне? Бир 2000ге жетпеген эле күч структурасын, ошон үчүн баарыбыз ушул мээнетке, ушул жумушка аралашып, ушул шайлоонун таза өтүшүнө өзүбүз көзөмөлдөшүбүз керек. Баарыбызда телефон бар, баарыбыз тартканга ошондой жанагындай административдик ресурс колдонуп атса тарталы, мектеп директорлору аралашып атса тарталы, ошондой маалыматтар мына телефондор айтылат, ошолорду ачык айталы, ошентип күрөшөлү, кайдегер болбойлук. Ошентсек анан таза шайлоо болот. Негизи кайдыгерлик кайсы жерде болсо, ал жерде өнүгүү болбойт, чынбы? Бакай мырза туура айттыңыз да. Негизи кайдыгер болбошубуз керек. Бул биздин мамлекетибиздин, биздин келечегибиздин, биздин келечек муундардын тагдыры чечилип атат. Биздин эртеңки күнүбүздүн тагдыры чечилип атат деп дайыма айтабыз. Айтыңызчы, мынакей административдик ресурс деп. Сиз эми мынакей илимпоз айымсыз мектеп жана ошондой эле жогорку окуу жайларында ушундай административдик ресурсту колдонууда эң алдыңкы баш сабында турат да. Ал ачык айтылбайт, бирок мындай да, ал жерде иштеген ошол мугалимдер, анан студенттер ачык эле үгүттөлөт, чынбы? Бүгүнкү күндө ушундай административдик ресурс колдонулбасын, жаза чаралар колдонулат деп атат. Бул жакшы албетте, бирок сиз эмне дейт элеңиз ошол өзүңүздүн мынакей кесиптештериңиздерге? Мен сөзүмдүн башында айтып кетким келип атат да, негизи биз кичинекей өлкөбүз да, биздин бир четибизде эмне окуя болуп атса, ал баарыбызга тең эле угулат да, заматтын ичинде тарайт. Анан ушул кичинекей өлкөдө бир жоопкерчиликти президент алып, ачык айтып, ошонун өтөсүнө чыгам дегени бул жакшы жөрөлгө болду. Муну колдошубуз керек да. Ошого карабастан мындай шайлоо абсолюттук түрдө таза өтөт дегенде менин күмөнүм бар. Анткени дагы деле болсун, элдерде өзүнүн бир кызыктар тараптарын колдоо, же болбосо кандай бир каражаттарды салып жиберүү бар да. Айрыкча бул былтыркы учурда өзгөчө көрүндү. Бул ачык үгүттөбөсө да, жана форма 2 менен ошол эле мектептин директорлору, ошол эле жогорку окуу жайынын ректорлору кадимкидей жанагы маршруткалар менен толтура бир адамдарды ташып келип атканын видеого тартып, ачып көрсөтүп, ал тургай БШКга чейин жиберилди, бирок ошондон чара көрүлгөн жок да. Мына азыр да Бакай мырза айтып атат, ошондой бир мыйзамсыз нерселерди көрсөңөр тарткыла, бир жиберели, бардыгыбыз чогуу аракеттенели деп. Туура, бирок чогуу аракеттенели, жоопкерчилик ар бирибизде. Президент жалгыз, жалпы эл, шайлай турган бул эл, туурабы? Мында кабинкага киргенде аны эч убакта колунан кармап же артында эч ким турбайт. Ал өзүнүн ой токтотуп, жеке жоопкерчиликти сезип, өзүнүн тандоосун жасаш керек. Бирок ошол эле учурда ошондой жанагындай мыйзамсыз учурларды тартып, ошого коңгур каккан учурда кандай реакция жасалат? Кептин баары мына ушунда болуп атат да. Ошого БШКнын
тиги бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүгү жетеби, эрки жетеби? Эгерде чындап эле биз ушул жогорку кеңешке мына быйылкы тарыхый окуя болгондо турат да, ушуну бүт дүйнө карап турат десем болот. Бул кыргыздар боло турган элби же болбой турган элби деген бир чоң суроо турат да, ушул суроо жаралды. Канча бир төңкөрүштөн келип, акыры бул башка жол жок. Багы Гамлет айтат го, болуш керек же болбош керек деген бир чоң суроо пайда болду. Мына ушул шайлоону жакшы өткөрүп албасак, анда билбейм, бул кыргыз элинин келечекки тагдырынан эмнени үмүттөнүү керек, анда билбейм анда. Жок, мен сиздин айтканыңызга макул эмесмин. Тиги себеби кыргыз эли, мен ыраазымын кыргыз элинечи. Кыргыз элинде эл жок. Кыргыз элине просто буга чейин такыр мүмкүнчүлүк берген эмес, бийликтегилерчи. Бийликке келгендер мына өзүнүн партиясын таңуулап эле ушул мына билебиз да, 30 жылда тарыхта биз көрдүк, кимди мындай эркиндик болгон эмес, мындай колдоо болгон эмес, мындай президентке ишенич болгон эмес. Азыр мына кыргыз эли билет, Садыр Нуркожоевичке ишенип атат, кайраттуу, эрки жетет, күчү жетет деп. Эртең эжеке туура айтып атат, БШКда өзүнүн милдетин аткарыш керек, коркпош керек. БШКдагы отурган ошо жанагы комиссиянын мүчөлөрү дагы бүт мыйзам талаптарын катуу коюш керек. Анан азыр кыргыз эли мындай бир эркиндикке чыккандай болуп атабыз, чынында элечи. Биз азыр ишенебиз. Биз жок, кыргыз эли тигиндей мындай дебеш керек. Кыргыз эли мен ишенем, кыргыз эли ушунда туура тандоо жасап, азыр эл даяр эле. Азыр үгүт тиги бугулуп, жер кыдырып деле кереги жок. Мына баарында телефон, планшет, телевизор деген турат, интернет деген турат. Ошол жерде маалымат алып эле эл даяр, Кудайга шүгүр. Просто кичине бая биз эл чүнчүп кетиптир да азырчы. Эл коркуп мындай эметип калганда, булар деген кантип чүнчүтүп алган? Булар деген врачтарды, мугалимдерди, жана администрацияда иштегендердин баарын эле монда коркутуп эметип алганда, азыр Кудайга шүгүр, мына азыр жакшы эле. Бирок Бакай мырза, мен элди мындай жаман деген жокмун. Биздин кыргыз элинен айланса болот. Багы биздин киминде айтылат го, өз тагдыры колуңда депчи. Сиздин эмеңиз мындай да. Буга чейин татыктуу партия, татыктуу лидерлер келген эмес да. Эл ошон үчүн кайдыгер болчу. Коюңузчу, эл деген элдин эч убакта куруу эмес. Сонун эле лидерлер болгон. Бирок мен бир нерсени баса көрсөтүп айткым келет. Жоопкерчилик ар бир адамда болуш керек. Ошондон кийин бул шайлоодо жок. Татыктуу лидерлер келген эмес. Жалаң булар деген 30 жылда саясий аренаны ээлеп алган. Жанагы кландар, жанагы партиялар менен аттарын атабай эле коюн. Булар деген ээлеп алып эч кимди жолоткон эмес. Качан эле кладчик келип алып, жөнөкөй бир көчөдөгү киши келип алып эле монтип саясатка аралашып, үнү жетип бийликке чейин качан ушундай реакция болчу эле болгон эмес, колдоо болгон эмес. Булар басып жаткан, мен ичинен аралашып туруп көрдүм да. Булар деген партиялар, белгилүү эле партиялар далар. Кайсы партиялар буга чейин кыргыз элин баш көтөртпөй басып жатканы. Бирок мындай да, парламенттин мынакей 6-чакырылыштын убакыт өткөн сайын аброюнун кеткени эмне деген гана шылдың аттары айтылган жок, чынбы? Мына ушунун бардыгы бул мындай Венера айым айтып атат. Бул биздин тандообуз болду депчи. Бирок партиялык система менен дагы анда элде мүмкүнчүлүк болбоду. Азыр бир мандаттуу дагы бар, анан партияда тизме дагы бар экен. Бирок эң өкүнүчтүүсү ал өзүнүн мындай сандар эле коюлат экен, фамилиялары жазылбайт экен. Мына ушунда дагы чаташпаш керек да элдерчи. Сиз мынакей, мен сиздин Венера айым социалдык тармакта, Facebook'та жазганыңызды окудум. Эмне эле көпчүлүгүңүздөр шайлоо баштала электе эле жеңилип атасыңар, дагы эле баягы өтөт, акылдуу менен билимдүүнү ким бааламак эле деп. Анан негизи сиздин оюңуз боюнча ошол билимдүүлөр келиш керек. Мына азыр ошондой мүмкүнчүлүк түзүлдү деп атат. Эл жеңилбеш керек, эл башын жерге салбаш керек. Эл мынакей азыр өзүнүн күчүн көрсөтүш керек. Бирок бийликтин ээси эл. Эң туура. Мына демократия бийликтин ээси эл, мына ушул сөздүн түпкү мааниси эми ачылат. Эл азыр мына карасаңыздар, бирдей чуурутудан өткөрүп, бирден иргеп тандап ала турган мүмкүнчүлүк келди да. Мен жана элдин жоопкерчилигин эмне үчүн айтып атам? Былтыр карасаңыз, мынакей ошондо деле акимдер башталып, губернатор, элдин баары дүрбөп чуркап жүрдү. Мен айыл-айылдарды кыдырып жүрүп көрдүм да. Ал ошолорду ким мажбурлады? Өздөрү ошол тыйындарын алып чуркап, ошолорду шайлап, акыры ошолордун 90% ошолор келип калбадыбы? Бул былтыркы көзүндөгү окуялардын болушуна, биздин акыбалыбызга эл да өзүнүн жоопкерчилигин сезиши керек да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, элди дагы манипуляция кылгандан токтотуш керек манипуляцияны.
Биз ошол бийликти кармаган адамдар, ошол кыргыз мамлекетинин акчасын кармаган адамдар тура бир 200 адам бар да, ошолор дагы элди 1000 сом берип коюп, 2000 сом берип коюп кордогонду токтотуш керек. Алар да жоопкерчиликти сезиш керек да. Бакай мырза, сиз мынакей социалдык тармактарды кенен колдонуп келесиз да, түз эфирлерге чыгып. Анан ошондой эле сизди коомчулук билет, президент Садыр Жапаровдун жакын адамы депчи. Анан сиз эгерде президентти жактасаңыз, бийликти жактасаңыз, ал туура эле түшүнүшөт да. Бирок сиз азыр мынакей элдик көзөмөл кыймылынын мүчөсүсүз. Ошондой иштерди алып барып атасыздар ар жердечи. Мына ушул шайлоодо да кандайдыр бир ушундай мыйзам бузуулар болсо, сиздер көзөмөл кыласыздарбы? Анан кийин мынакей бийлик керек болсо ошол административдик ресурс болуп, мыйзам бузуулар болсо, сыйакы дагы бере тургандыгы жөнүндө кептер жүрүп атат. Эми ал азыр ачык айтылбаса, балким кийинчерээк айтылаттыр. Бирок болбогон күндө деле элдин баары эле көзөмөл кыла албайт. Мынакей сиздердин кыймыл көзөмөл кылап, анан бир мындай байланыш телефондору болсо дагы айтып койсоңуз жакшы болот эле. Кандай иш алып барасыздар шайлоодо? Биз бул шайлоого аябай дыккат көз салабыз. Биз Садыр Нуркожоевичтин ар бир айткан сөзүнө кулак салып, көңүл буруп отурабыз. Биз ыраазыбыз, президент ушинтип калыс, мен ортодо туруп берем, мен эч кимге бир да партияга аралашпайм, менин партиям жок деп айт. Менин партиям жок. Ал жанагы кирип чыгып, мен президентке кирип чыктым, жолуктум, туура алар кирип чыгып жолугуп атат. Бирок баарын эле айтып атат. Кыргыз элини батасын алып атабыз, элге эшке чыгалы үчүн мынтип жарыялайт экен. Биз президенттин батасын алдык, президентке кирип чыктык. Президент биз президент кирген чыккандан баары эле айтып атат. Баргыла, шайлоого катышкыла. Эл колдосо келгиле эле деп атат. Эч кимде катышпа деп эметкен жок деп, ал ар биринин өзүнүн эмеси да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ушул шайлоодо мына биз мен байланыш телефондорду айтып коеюн. Ушул телефондордо WhatsApp номерлери бар. 0708 477 475 Руслан деген бир тууганыбыз, 0500 76 1004. Ушул телефондордо WhatsApp номерлери бар. Каерде мыйзам бузуу болсо, каерде административдик ресурс колдонуп атса, каерде эме жүрсө, ошонун баарын телефонго тартып туруп бизге жөнөтүңүздөр. Биз МВД менен да байланышыбыз бар, ГКМБ менен да байланышыбыз бар. Антикоррупционный деловой совет при президенте деп түзүлгөн, аны менен да байланыш бар. Биз керектүү жерге Бышкадан да биздин мурун мекенчилигиден болуп жүргөн 2 мүчө кирген комиссияга, алар менен да түз байланыштар бар. Биз ошол маалыматты жеткизип, ошону каралып мыйзам чегинде жана тиешелүү кишилер жоопко тартылышын биз мына кыргыз элинин астында сөз берип коюп, биз көзөмөлдөп аягына чейин туруп беребиз, урматтуу мекендештер. Бийлик азыр ошол көрсөткүлө, мыйзамсыз тараптарды көрсөткүлө деп атат. Бакай мырза айтмакчы. Эл өзү да көзөмөл болуш керек деп атабыз да. Бир эле мындай добуш берип койбойт мыйзамсыздыкка, биз дагы чогуу чараны туралы деп атат. Эмне дейт элеңиз? Туура айтасыз. Бул шайлоодо конкуренция дагы аябай күчтүү. Анан калса аралаш дагы шайлоо болуп атпайбы? Бул бир мандаттуулар да өзүнчө барат. Бир мандаттууга дагы мен байкашыма караганда бир орунга 10дон талапкер болуп атат. И партиялар дагы 20 чакта партия болсо, ар биринин 54 орунда 1206 ушундай адам бар атат да. Бул аябаганда көп сан, конкуренция да чоң. Анан мында партиялар деле бири-бирин сөзсүз түрдө көзөмөлгө алат да. Анткени ар бир эле партия тиги элдин ишенимине ээ болуп, көбүрөөк добуш алып, башка партияны артта калтырып, тиги жогорку кеңешке келгенге кызыкчылыктары бар. Мында тиги Бакай мырзанын айтканына мен кошулам, президенттин айтканын жактырам, бирок эң башкысы айтылган сөз айтылган жерде калбастан биз ошонун өтөсүнө чыгышыбыз керек. Ошон үчүн сүйүнүүгө али эрте деген ойду айтып атам. Биз 29 ноябрда гана жогорку кеңешке шайлоону 2021 жылы татыктуу, таза, акыйкат өткөрдүк, тарыхый окуя болду деп биз ошондо кубансак болот. Ошондо биз ошондо мен жалпы кыргыз элиме кайрылып айтат элем да, ошондо биз өзүбүз сыйлай турган эл экенбиз деген сезимге келе алабыз, же биз бир болбогон эл экенбиз деген бир ойду жаратат да ушулчу ачык айтканда. Ичибиз атышып, бирок ага жеткирбесин, мен үмүттөнөм, баары жакшы болсун. 30 жылдык биздин тарыхыбыз, бул тагдыр да эми ушул тарбия деп да койсок болот. Биз көрдүк. Адаттагы болуп кетти да көбүнчө. Түрлүү шайлоолорду көрдүк, түрлүү президенттерди көрдүк,
түрлүү эмелерде жашадык. Саясатчыларды, Түрлүү эмен депутаттарды биз тарбиялады. Муну Кудай Таалам тагдыры менен бизди тарбиялап алып келди. Мына мен кыргыз элине эч эме бир да эмеде 3 жолу бир да мамлекетте 3 жолу төңкөрүш болгон жок. Бул эмненин белгиси? Бул Кыргызстандын патриоттору, жарандары өзүнүн мамлекетине кайдыгер эмес дегендин белгиси. Бул туура, мен кошулам. Бизде эч ким тартып Элди эле күнөөлөгөндө эмне, бакуш эл эмне кылсын? Эл 3 жолу төңкөрүп тиги жемкорлорду омкоруп чалкасынан түшүрүп берди. Эмне кылсын эми бак? Жакшы мүнөзүбүз бар да. Бирок экинчи жагынан биз жетекчилерде болот да, ошо бизди башкарып келген жетекчилер ошо бизди баш көтөрүп келген. Мамлекеттүүлүк, мамлекеттик институттарды начар кылып, борпоңдугу дегендиги да биз унутпашыбыз керек. Бирок мындай да кыргыз элибиз биз мындай эркиндикти жана акыйкаттуулукту биз абдан эң жогору коебуз. Биз каны жаныбыздан мынакей мамлекеттүүлүгүбүз мынакей бар деп биз сыймыктанган менен, бирок мына ушундай чаржайыт жана ошондой эле жоопкерчиликсиз биздин ушул саясий элита болуп аткан адамдарыбыздын кесепетинен мынандай коркунуч пайда болду да. Ошон үчүн сиздер азыр чырылдап айтканыңыздар туура. Бизде деген мынакей бийликтин ээси эл дейбиз. Эл өз укугун качан алат? Ушул шайлоодо гана ала алат экен да. Анан болбосо ушул ак үйдүн тегерегинде акыйкат издеп келе берет. Чынбы? Жергиликтүү бийликте ошо жерде отурган органдар чечпейт же болбосо. Ошондуктан мындай бизге берилген убакытта соңуна келип жетип калды. Кыскача айта турган сөздөрүңүздөр болсо айтыңыздар. Тиги еврейлердин тиги пайгамбары Моисей деле ошол еврейлердин канындагы бир кулдук, бир начар сезимдерди, сапаттарды жок кылайын деп чөлдү аралатып 40 жыл ээрчитип жүрүптүр. Биз деле 40 жыл болуп калды кыргыздардын башынан. Эмнелер гана өткөн жок, эмнени гана көргөн жок. Ар бир кыргыз азыр ойлонуп, ой токтотуп, эч кандай манипуляция жана андай нерселерге алдырбастан өзүнүн тарыхый тандоосун жасашы керек. Мен ишенем буюрса, элдин ниетине, элдин түз, туура, билимдүү, татыктуу өзүнүн тиги жарандарын тандап ала турган эркине мен ишенем. Мен кыргыз элиме ыраазымын. Кыргыз элинде эл жок. Кыргыз эли билет. Биз даярбыз азыр тандоо жасаганга. Кыргыз эли биз элди көзөмөлдөгөн жагынан даярбыз. Президентибиз да баардык эмелер эле даяр. Урматтуу мекендештер, мына Кудай Таалам өзүнүн деле улуу сөзүндө айтат. Силер дейт, өзүңөрдөгү нерсени өзгөртмөйүнчө мен коомду өзгөртпөйм дейт. Анда эмесе бизге келип ушундай талкуубузга катышып, өз пикириңиздерди жана ошондой эле шайлоо алдындагы ушул элге болгон кайрылууңуздарды жасагыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Албетте алдыдагы көп максаттарыңыздар бар. Чакырабыз, албетте элдик көзөмөл болуп атат. Шайлоодогу кандай гана иштер болбосун, биз байланышып турабыз, албетте. Анда эмесе ушул алдыдагы парламенттик шайлообуздун үгүт иши башталган атат. Биз дагы ошол каалайт элек, талапкерлерге да ийгилик, ошону менен карата ошо элди сыйласа, булар таза жол менен келишет да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыдагы парламенттик шайлоого карата бийликтин даярдыгы жана ошондой эле элдин тандоосу туурасында кеп кылдык. Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору элдик көзөмөл кыймылынын мүчөсү, айыл чарба министринин коомдук кеңешчиси Бакай Кашкарбаев мырза жана ошондой эле филология илимдеринин доктору профессор Венера Акматова айым болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.